Эсиңиздерде болсо, биз буга чейин оор дартка чалдыккан 4 жашар Медина тууралуу видео жарыялаганбыз. Наристенин бөйрөгүн алмаштыруу зарыл экендигин айтып, ата-энеси коомчулукка кайрылган. Кайрымдуу элдин жардамында 600 000 өлчөмүндө каражат кыска аралыкта чогулган. Бирок бул акча жетишсиз. Урматтуу көрүүчү, алдыда ыйык Рамазан айы келе жатат. Колуңуздан келген жардамыңызды ушундай таттуу наристеден аябаңыз. Салам алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен азыр ошо Ордолу Ошко келип, анан ушул ден соолук жаатында кайрылган мекендештер, бүгүнкү күндө ошо каражаты жетпей, ушинтип кайрылган учурларда элдин ынтымагы менен мындай калк ичиндеги кайрымдуу инсандардын кол сунуусу бүгүн канча бир туугандардын ден соолугун жакшыртышына себеп болуп келет. Азыр мен Нокен районунун бул Камтерин деген айылына келип отурам. Бул жерде Медина деген кичинекей биздин наристе кыздын мына ушул сиздер көрүп турган үйдө мен bundan алдын видео тартып, ушул жерде аталардын, энелердин баардыгынын чогулуусунда видео тартылган. Мына ошол учурдан бүгүнкү күн аралыгында канча каражат чогулуп калды, бүгүнкү Мединанын абалы кандай? Келгиле достор, мындай алыстабаңыздар, бирге ошол кол сунууну бирге жасап, бирге кабар алып, бирге зыярат кылайлы. Медина биякта, э? Жакшы бала. Ал эми кымылдап өткөндө кече чыгып кетип, скорыйга өлөмөт эле. Булар ташып. Мына урматтуу достор, азыр мына кичинекей ымыркайга азыр биздин элдин, жалпы элдин ынтымагы менен чогулуп атат. Бул кичинекей наристе азыр жашоодо эч нерсе менен мындай бир кабар эмес, жан дүйнөсү таза. Ушу кичинекей наристе эртеңки биздин келечегибиз, урматтуу достор, мекендештер. Мына ушул Мединанын урматына деп, Мединанын ушу ден соолугун жакшыртышына деп бүгүнкү биздин аракет, Кудайым буйрса. Бул эми достор, биз менен бирге болуңуздар. Азыр Кудайым буйрса ушул тууралуу кичинекей немени жасап, сиздерге да айтчу рахмат сөздөрүбүз бар. Бирге болойлу деп туугандар. Менен 9-да баштаймын. 4 малгынат, 4 жолу суу төгүлөт. Бул деген домашний перитальный диализ экен. Жана берки диализге караганда мунун зыяны азыраак болот экен. Буну бир калп айтпайм, бир 10 күн дегенде үйрөндүм да. Өзү үйрөнүш кыйын экен буну. Воздух чыгарыш керек экен, кайрас эме болуш керек экен. Бала үчүн бар жокту үйрөнөт экенсиң да. Ато эмеде вообще кыйналып кетти диализдечи. Эт менен эле сөөк калган болчу. Азыр буну алганга кичине жылыш бар. Бирок бизге сөзсүз түрдө пересадка деп айтышкан. Анын бул просто почканы эме болбош үчүн, кармап бериш үчүн эле экен да бул. Күнүнө 4 мал, 4 ортолугу 4 сааттан болуш керек. Ар 4 саат сайын төгөбүз, курс биринчи куйганды. Кийин куюп турабыз. Ачкандан кийин физраствор жасайбыз. Ар жасаган сайын 1,5 саат. 1,5 саат жасалат. 15 мүнөттө курсактагы сууну күтүш керек. Бизге мисалы азыр мен 600 грамм куям. 600 грамм куйганым бизге 700 700ден ашса
менин ал эме утугум болот экен да. Адан кем чыккан болсо бизге минуска кетет экен. Бери качсыл. Бул азыр бияка келип анан бияктан кылып атат, Жок, азыр бул курсактан чыгат. Азыр курсактан чыгат. Анда эмеде деле обработка жасаш керек. Микроб кирсе опасный дейт. Медина бир жакка чык. 15 минутта туруш керек. Курсактагы суу 15 минутта куюлуш керек бул жака. 15 минуттада ошо куюлуп бүтөт. Ошол убакка чейин күтүш керек. Эч кандай эме жагынан жокмун, медицина жагынан окуган деле эмесмин, бирок балам үчүн үйрөндүм ушуну. Себеби диализге караганда бунун зыяны азыраак экен. Диализде өтө кыйналып кеткен болчук. Азыркы учурда айылда жашайбыз. Бул жерде немебиз деле, папабыз деле алыста да. Алар деле келип кеткенге шарты эми, биз барганга болбойт. Себеби машинада 4 мал болуп аткан. күнүнө 4 мал, анан түнкүсү кеч алынат. Себеби түн эртемен канчада баштасам, түн ошол мезгилде түгөйт да. Азыр түнү саат 10го чейин эме кылабыз. Ондой эмелер кетет да. Бардыгы. Бир эме алганда мына баштык түгөнүш керек да. Жок, бул түгөнбөйт. Бул баштыктан мен 600 грамм эле куюп калам. Себеби бул кичинекей да, бул чоң адамга чакташтырылган физраствор бул. Будан мен 600 грамм куюп калабыз, 600 граммдан калганын кайра иштетпейбиз, аны ыргытабыз. Себеби бул одноразовый физраствор. Мына урматтуу достор, мекендештер, мен сиздерге бир эскертиш момундарга пайда берет деп айткан хадиске таянып, ушундай бир амал кылайлы деген ойдо сиздерге айтайын деп атканым. Балдарды дагы магазинден барып чуркап алып эле бир чупа-чуп же башка бир болбогон бир нерселерди алып эле жанагындай марбалат, сарбалат дегендерди толук түрдө мындай бир тыюу салсак, мындай аябай жакшы болот эле. Анткени бул дагы болсо чоң зыян алып келип атат. Азыр мен бул жерде бул кичинекей карындашыбызга дагы мына ата эне конфет алып келип берип же башка оюнчук алып келип берсе, мына жерде жыйылып турган коробка толугу менен ушул карындашыбызга кичинекей наристеге колдонула турган коробкалар экен да. Бунун баардыгы ичи мынакей физраствор экен. Мындай ар бир коробка бир күнгө жетет экен. Мына жерде канча коробка турса ошончо күнгө жетет деген сөз. Бир коробкада 4 бар экен, 4 бир күнгө жетет экен да. Эми ушундай күнгө туш болуп, мына ушундай эмеге байланып калуудан Кудай алыс кылсын. Ар бирибиздин балдар, кыздарыбызды жана өзүбүздү ошончо сактансаң сактайм дейт жаратканчы. Ошон үчүн достор, мүмкүн болсо ошо сактанып, анан ушундай эмени бир алдын алсак да жакшыраак экен. Анан ушундай маселе. Ошон үчүн баарыңыздарга бир жанагындай суроого өтүп кеткен, эч кандай бир эмесин билбеген ушундай нерселер чындыгында ден соолукту талкалап жатат. Ошондон аябай сактанайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Азыр мынакей караңыздарчы, мына ушул биздин жаныбызда турган кичинекей наристенин ден соолугунун айланасында азыркы жүрүп жаткан бул аракет. Бул аракетке Кудай ыраазылыгын табайын деген жакшы инсандардын жардамы тийип жатат. Калк ичинде кайрымдуу инсандар бар экен. Мына ошолордун кол сунуусу бүгүн түздөн түз келип жатат. Мына ошонун баардыгын ушул жанымда турган Мишка байке толук жоопкерчиликти моюнга алып, ушундай колунан келген бар мүмкүнчүлүгүн жумшап аткан. Мишка байке, сиздерге аябай мындай чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем, рахмат айтам мен өзүм дагы. Анткени Кудайым буйрса баарыбыздан. Анан
ушул азыркы өткөндө сиздер мени чакырып анан видео чыкпадыбы Мишка? Ошол видео чыккан видеодон кийин чогулган каражат жана ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду айтып нетсеңиз болот. Биринчиден ассаламу алейкум бардыгына, жалпы жамаатка. Жалпы ушу бизди көрүп жаткан, мындан кийин дагы көрө турган жамаатка ассаламу алейкум деп кетебиз. Ушу биринчиден ушу силерге Азамат, сенин ошо кайрымдуу бол деген фондуңду угуп, ошо Бишкекте экенсиң да, мен жалган да. Ошол жактан кел десем келгениңе, ошо силерге ушундай элге мисалы бир үй бүлөдө бир нерсе болсо, экинчи үй бүлө мындай чыгып айтпаса эч ким билбейт да, силер ушундай элге жеткизип ушу биздин кайгыбызды, бул дагы биздин кайгыбыз болот да, биздин айылдын кайгысы болот, бир семьянын биздин айылда болуп аткандан кийин. Ушу силерге кайрылдык эле, Алла ыраазы болсун биринчиден. Мынантип полный жазып жүрөм да, бардыгына ушу тетрад толоюн деп калды. 632 000 сом акча чогулду. Сага кайрылгандан бери, ушу видео чыккандан бери, мына элден бу жердечи ушу таныгандарга дагы, тааныбагандарга дагы өтө ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун бардыгынан. Ушу тааныбаган эле адамдарчы чалып, кайсыңа которобуз, мынга котор деп коем, болду. Ошону которуп атат. Сурагандар болуп атат. Жылуу сөзүн айтып, ягын кошпосо дагы жөн жылуу сөзүн айтып, ушу наристе эмне болду деп, ушу неме көңүлдү көтөрүп аткандар бар. Аларга дагы Алла ыраазы болсун. 632 000 сом акча чогулду да, Азамат. Эми Кудай кааласа мына неме паспортун тапшырып койдук. Паспорту чыгып калса, мына загран паспорту. Ошо менен мына чет мамлекетке Кудай кааласа жөнөтөбүз деп турабыз. Ошо чет мамлекетке жөнөтүп, бул наристе азыр ойноп эмнеде кыңсып калды, көк жопто жүгүрүп жүрө турган малыдай. Бул келинчи, келин бу доктурлукта окумак түгүл, доктурлуктун жанына барбаган адам келиндер да. Бул азыр бу кыздын бу жерде эми башка түстө ушундай экен да, үйрөнүп, эртең менен келип эле айттым, кел сен окугансың десем, жок ака, эми айла жоктон үйрөнөт экен да деди. Анан доктурду 4 саат сайын алмаштырат да буну. Кара, бул бая көрсөттү го, муну бар. Бозук чыгарыш керек дейт. 4 саатта доктур деле келиши алгандай да. Түн жарымда алмаштырыш керек болот. Түн жарымда кантип келет. Ушу наристени дагы жүгүрүп жүрүшүн каалайбыз. Буну жардам бергендерге Алла ыраазы болсун. Өтө ыраазыбыз. Бунун чоң аталары, өзүнүн атасынын апасы азыракта сүйлөп кетти. Өтө ыраазычылыгын билдирип атат. Рахмат ушу эл журтка. Эл журт бар экен, ушундай наристе жүгүрүп кетсин деп жардам колун сунуп атышат да. Алла ыраазы болсун. Эми ушу дагы кичине жетпей турат да, Азамат, ачыгын айтсамчы. Кичине жетпей турат. Ушу дагы деле болсо, мына көңүлүндө бар адамдар болсо, ушу немесин кошса, чет мамлекетке жөнөтүп, ойноп келип алсак, ушул жерде жүгүрүп жүрсөчү, апасы күлүп, мынтип карап чекеде күлүп, ойноп, неме сүйүнүп турганын көрүп турсак, биякта биз сүйүнөт элек да. Туура, мекендештер, негизи эле жашоого бир жакшы көз менен карап, ошол эле биздин бул берилген көз жакшыны көрсө, бизге берген нафси шүгүр кылса, демек биз жашоодо жакшы жашайбыз, достор, ар бирибиз. Анткени шүгүрчүлүк жоголгон адамда дүйнөнү жейиш үчүн атасын унутуп койгон учурлар болот. Дүйнөнү кууп жүрүп, ападан кабар албаган учурлар болот. Ошон үчүн ушул нерседен алыс болсок, мен баарыңыздарды чакырат элем, мындай бир Кудайды ойлоп, эртеңкибизди ойлоп, үй бүлөбүздү ойлоп, бала чакабызды ойлоп гана жашоону жашасак, мен ойлойм жакшы болот. Ошон үчүн аз күнчөлүк өмүрдөбүз, достор. Мен ар дайым айткым келет. Өмүрдөн өлүмгө жакындап атабыз. Келгиле, достор, жакшылык кылып калайлы. Бүгүнкү кылып аткан жакшылыгыбыз эртең өзүбүз үчүн жакшылыгы тиет. Караңгы кабырда жалгыз жатабыз. Бирок ошол күнү биздин кабырыбызды жарык кыла турган, нурга бөлөй турган мына ушул биздин амалдарыбыз, жакшылык сооп иштерибиз. Кудайбыз ошон үчүн наристелер ыйлабасын, мына ушундай энелер балдар кыздарын жоготпосун, ата көз жаш төкпөсүн, наристесин жоготуп, балдар атасын жоготуп ыйлабасын деген, мындай жүрөгүндө жакшылык жашаган, жан дүйнөсү жакшы инсандар келгиле. Бул силерге таандык. Бул жүрөгү тоңуп калган, Кудайды ойлобогон адамдарга таандык сөз эмес. Бул Кудайды ойлогон, эртеңки акыретин ойлогон адамдар үчүн гана биз кайрылып жатабыз. Бул сиздер үчүн. Ошон үчүн мына ушундай кичинекей наристе дагы чым-чым этип аракет кылсак, мынакей аз күнчөлүк аралыгында мына сиздер көрүп турган 600 000 деген акча чогулуп атат. Бул акчаны бир үй бүлө мына азыр
чогултуш өтө кыйын, сиздерге маалым нерсе. Бирок буну аз аралыкта элдин ынтымагы, биримдиги ушул жеткизип отурат. Дагы да болсо келиңиздер, мына экран алдындагы реквизиттер толугу менен ушул келинге неме атасы жок, кыздын аты эмне? Медина. Мединанын үй бүлөсүнүн ата энесине таандык. Ошондуктан эч ойлонбой, күмөн санабастан колуңардан келишинче кол сунуп бериңиздер. Буюрса чогулуп, анан улам сиздерге маалыматты берип, кабар берип турабыз. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Эч бир үй бүлөдө оору сыркоо болбосун. Абдул ака, 78 жашыңыз өмүрүңүз uzun болсун. Амин. Катар өнөп жүрүңүз. Ушундай балдарды баккан экен, сизге рахмат. Дайыма ушу жакшылык күндөрдө элге кызмат кылып жүрө берсин. Сиз дагы элдин алдында эң жалгыз болуп жүрө бериң. Бактылуу болуң, кошконыма коша карың. Ушундай Бактылуу болуп жүрө бериң. Ава, дұрыс сөз кошуп кетейин. Ушундай баланы чоңойтуп койгонуңузга сизге рахмат. Алла разы болсун. Амин. Алла разы болсун. Алла разы болсун.